Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз билгендей, доорубуз өнүгүп, заманыбыз өнүккөн сайын негизи эле жалпысынан алганда балдарды тарбиялоо оорураак болуп баратат. Ага көп нерсе, көп себептер бар. Ошол кийинки мезгилдердин муундары менен мурунку муундун ортосундагы өтө чоң көз караштардын жашоо болгон жана башка ойлордун айырмачылыгынын алдында бизде бала тарбиялоо бүгүнкү күндө оңой эмес болуп турган кези. Мына ушул багыттагы суроолорубузга жооп алуу максатында бүгүн биз Эркин Тоонун студиясына педагог, психолог, балдар психологиясы боюнча бир нече китептердин автору, ошол өзүнүн билими менен, психологиялык билимдери менен мугалимдерге сабак берип жүргөн психолог, коуч Рана Акматова эжени чакырдык эле. Саламатсызбы эже, кош келиптирсиз студиябызга. Алгач эле сизге берилчү суроо, ошол балдар менен ата эненин ортосундагы келишпестиктиби же мугалимдер менен балдардын ортосундагы келишпестиктиби же бир кандайдыр бир туура эмес нерсени сиз кайсыл учурда байкадыңыз дагы, кайсыл учурдан баштап ошол балдар психологиясына кирип кеттиңиз, мына ушул жаатта иш алып барып баштадыңыз? Бардык көрүүчүлөргө саламатсыздарбы? Рахмат чакырганыңарга. Негизи психологияга келип калган, өзүм педагог, мугалим болуп иштеп жүрүп, кийин мигрант болуп Россияга кетип, балдар менен кичине убакыт алыстап, кайра келгенде балдардын өзгөрүп, башкача болуп калгандарыбыз, мамилебиз бекем болбой, көйгөйлөр башталганда, ушул балдар психологиясына кирип, кызыгып отуруп, ушул жактан диплом алып, психологияга жакка көп басым жасап кеттим. Негизи азыркы балдарыбыз менен ата энелердин ортосунда аябай ажырым чоңоюп баратат да. Эң эле чоң ата энелердин катасы бул биздин убакта мындай эле тарбияланганбыз, азыр деле ошол тарбияны колдоно беребиз деп жаңы муунга жаңыча тарбия керектигин моюндарына албай келе жаткандыгы бул чоң көйгөй деп ойлойм. Бир эле 2-3 эле себепти алсак, айырмасынчы. Биздин мезгилде телефон болгон эмес, интернет болгон эмес, азыркы балдар да телефон, интернет бар. Бизде маалымат аз болгонда, мектептен гана маалымат алчубуз, азыркы балдарда маалымат көп, аябай көп нерсени билишет. Ошолорду фильтрлегенге биз жардам беришибиз керек. Жардам бергендин ордуна кайта биз өзүбүз аксап жатабыз да. Биз эшикте эркин ойноп жүрсөк, азыр балдар телефондон ойноп жатат дегендей. Биз азыр ата энелер мурунку тарбияларга карап, ошондой эле тарбияланганбыз, балдарды ушундай тарбиялайбыз дебей, жаңы билимдерди алып, өнүгүп өсүшүбүз керек ата энелерчи. Ушул көйгөйдө азыр. Учурда мына ушул көйгөй болуп жатат. Негизи жалпы бүгүнкү күндөгү психолог катары алып барып жаткан иш аракеттериңизге токтолсок, ошол балдар психологиясы боюнча бир нече китептерди жазып жүрөсүз. Анан ошол атайын баягы катталуучуларыңыз дагы көп дегендей, кандай суроолор менен сизге кайрылган учурлар болобу? Анан андан тышкары өзүңүз ошол практикалык жаатта кандай иш аракеттерди алып барып жатасыз? Ошо балдар менен алага катышуу, аңгемелешүүлөр болуп турабы? Ооба. Практика боюнча консультация алам, жаш балдар менен, өспүрүмдөр менен иштешебиз. Азыркы апалардын эң көп кайрылуусу бул балдарды түшүнбөй жаткандыгы, түшүнбөйбүз, тил албайт деп уруп салышат, балдарды өз оюн айтканда каяша деп, тарбияны тыюу деп ойлоп алып атышат да, тыюу салганда гана тарбия деп, же тарбияда аябай көп нерсе бар да аркасындачы, урушуп тыйып салып койгон азыркы балдар көнбөйт. Мисалы үчүн бизде бул столду бурчка алып барып кой десе, унчукпай алып барып койчубуз. Биздин убакта авторитардык тарбия болгон. Азыркы учурда балдарды столду бурчка алып барып койчу десең, эмне үчүн алып барыш керек? Эртең алып барсам болбойбу? Неге бул бурчка эмес деген суроолор көп да. Ошон үчүн дайыма себебин түшүндүрүшүбүз керек да. Азыр ушунча жылдан бери апалар балдар менен иштеп жүрүп,
ушуну түшүндүм, апалар өзүбүз эгоист экенбиз деп түшүндүм да. Энелер өзүбүз Балдарыбыз үчүн бардыгына даярбыз, жанымды берүүгө даярбыз деп айтышат да апалар өз негизичи. Бирок чын-чынына келгенде апалар өзү биринчи өздөрүнүн комфортун ойлоп, балдарды жакшы көрүшөт, сүйүшөт, бирок балдарды сыйлабай жатышат, түшүнгүлөрү келбей жатышат да. Демек, мен бир жолу уктум эле да. Укпаптырмын, окуп турмун. Жанагы балдарды тарбиялоо деген сөздүн өзү туура эмес деп окудум эле да. Тарбиялоонун кереги жок депчи. Балдарга мамиле жасоону, туура мамиле жасоо деген сөз бар, анан багыт берүү деген сөз бар депчи. Ошол сиз айтып аткан сыйлоо тарбиялоого киреби? Бул боюнча негизилеп жогоруда мен айткан нерселер боюнча оюңуз кандай сиздин? Мен бир окуган экенмин да ушу. Ооба, эми тарбиялоо деген сөздү колдонуп көнүп калганбыз да бардыгыбызчы. Негизи балдарды ошо тарбиялайбыз дегенде башкача адам кылып жасайбыз, баягы пластилинден адам кылып жасагандай эле. Өзүбүздүн мындай чыныгы балабызды кабыл ала албай, андан башкача адам жасагыбыз келе берет да. Негизи тарбияда ичинде эң эле биринчи закондордун бири бул баладан мурун өзүңдү тарбияла деген сөз. Андан кийин чектер, эрежелер сөзсүз болуш керек. Азыр эми эркиндикти бергиле балдарга, эркин болуш керек, тандоолорду бергиле дегенде чек менен эрежени да алып салып атышат да. Кээ бир ата-энелер ушул жерден да аябай көп ката кетиришет. Мисалы үчүн дарыя жээги, эки жээги болбосо дарыя болмок эмес да. Мисалы үчүнчү, ошол чек менен эреже жок болсо, ошо дарыя мисалы эки жээк жок болсо, ар жакка таркалып дарыя болмок эмес да. Чөлчөк болуп, мүмкүн суу жок болуп кетер эле деген сыяктуу да. Эгер баланын өзүнүн жеке инсан катары калыптанышына биз жардам берип, балабыз бактылуу, ийгиликтүү болсун десек, сөзсүз чектер, эрежелер болуш керек. Ошондо балабызды бир жеке инсан катары калыптандырып чыгып кетебиз да. Мына ошол сиз айтып аткан чекти жана эрежени чек коюу, жанагы эрежелерди сактоону үйрөтүүдө балдарга. Көбүнчө ата-энелер ушул жерде эмнеден жаңылып атышат? Чек коюу менен эрежеде жаңылышы мүмкүн да. Себеби балага бардык балага эле чектөө жакпайт, бардык балага эле эреже жакпайт да. Кайсы жеринен жаңылып атабыз? Аны биз кандай кылып койсок болот туура коюш үчүн? Өтө сонун суроо. Кайсы жерден жаңылып атабыз? Биз түшүндүрүүдөн аябай жабыркап жатабыз. Байланышуу. Апалар түшүндүргүсү келбейт, кыска эле болду. Кылбайсың дедим, кылбайсың, болбойт дедим, болбойт деген сыяктуу да. Эмнеге болбойт балагачы? Бала менен биз атаңдашуу жүрүп кетип атат. Кээ бир учурда ата-энелер менен балдардын арасында эрегишүү жүрүп кетип атат да. Ар бир баланын жаш курак өзгөчөлүктөрү бар, кризистери болот. Мисалы 3 жашында мен деп өзүнүн жеке инсандыгы калыптанып баштайт, фундамент башталат. Баланын ой жүгүртүүлөрү бар, көз караштары бар, өзүнүн каалоолору бар, өзү жеке инсан болуп калыптангандан кийин өзүнүн көз караштары башталат да. Ошо көз караштарын айтып баштаганда апалар кубаныш керек да өз негизи. Балам өзүнчө ой жүгүртүп калыптыр, өзүнүн көз карашын айтып жатат деп кубанбай калайлы да бизчи. Эмиттен бизди тоготпосо, биздин сөзүбүздү укпаса чоңойгондо кантем деп ошолордун баардыгын басканга аракет кылып баштайт да. Жанагы сиз айткандай кара эле энелердин эгоисти. Бул чоңойгондо менин чоңойгондо мен сөзүмдү көз караштарын айтканда каяша катары кабыл алабызбы же биз чоңдугубузга сала беребизби? Ошол эле ата-энелер дагы, мугалимдер дагы биз ата-энелик таасирибизди аябай күчөткүбүз келет окшойт. Апа авторитетибизди аябай колдонгубуз келет да. Болду, биз чоңбуз, баланыкы туура болуп атса дагы, биздики ката болуп атса дагы баланын көзүнчө мойнубузга алгыбыз келбейт да. Мисалы үчүнчү, сен ушундай ойлодуң беле, сенин оюң аябай жакшы экен балам деген сыяктуу. Мисал, бир эле мисал айтайын да. Сен деле өзүң балдарың менен сүйлөшүп атканда, балдарыбыз жакшы бир сонун сөздөрдү айтып койсо, акылдуу сөздөрдү айтып койсо, ичибизден кымыңдап кубанып калабыз да. Сыртка чыгарбашыбыз мүмкүн. Ичибизден балам кыйын, жакшы ойлонот экен деп. Эгер катасын уксак, дароо баса калабыз. Сен ушуну туура эмес айттың, экинчи айтпагын депчи. Бала дайыма өзүнүн катасын уга берген болсо, катасы көбөйө бериши мүмкүн да. Эмнеге басым жасаса, ошо көбөйөт. Биз тескерисинче катасын мейли унчукпай туруп, баланын жакшы сөздөрүнө, балам сен ушу көз карашың өтө сонун экен, мен да көз карашым ушундай, экөөбүздүн көз карашыбыз бир экен, сен ушул ойлоруң мага аябай жакты, азаматсың деп айтып койсок, бала ушул жак туура экен деген сыяктуу ошого басым жасай баштайт. Негизи балдар дайыма ата-энеге жакканга аракет кылышат да. Ар бир бала, ар бир бала жакканга аракет кылышат. Бирок биз ошол нерсени көргөзө албай жатабыз. Бизден
реакциябыз балага күзгү болуп берет да. Биз туура реакция кылбай жатабыз да балдаргачы. Бир жолу сиз жакшы билесиз го, жанагы эл мугалими Оразалы Сейдилканов деген агай менен сүйлөшүп олтурсам, дагы деле ошол балдар жаатында, балдар темасынан агайдан сурап калдым. Ушунчалык баягы эч кимге моюн бербеген тентек балдар каяктан келип чыгат, эмнеден улам андай болуп калышат депчи. Мектепти да тоотпогон, ата-эненин да тоотпогон баягы балдар чыгат кейдечи десем, анан агай күлүп айтты да, алар деген ошо качан баланын чындыгы тебеленгенде ага баалуулук жок болуп калат дагы, ушундай бир тентек балага айланып баштайт, баланын чындыгын тебелебеш керек дегенчи. Ошол баланын чындыгы деген эмне сиздин көз карашыңызда? Ооба. Негизи 4 темперамент бар да. Ошол темпераменттердин ичинде холериктер. Алардын өзү төрөлгөндө эле үнү бийик болот, анан так сүйлөшөт. Адилеттүү болгонго аракет кылышат бардык жерде. Мисалы үчүн меланхоликтердин чындыгы тебеленсе, унчукпай эле калып кетишет, алар түнт болуп өздөрүнүн ичине кирип кетишет да. Анан ошол жерде флегматиктер унчукпай калып кетиши мүмкүн, чындыгы тебеленсе. Мына холериктер дайыма өзүнүн чындыгын далилдегенге аракет кылат. Мына ушуларды садиктен баштап билсек болот да, бала бакчадан. Себеби тарбиячыларга каяша айтат, эми биздин оюбузча каяша деп ойлойбуз да, каяша мугалимдерге каяша. Биздин оюбузча ал каяша, бирок баланын оюнча ал каяша. Бирок баланы жакшыраак угуп, ошо эмне үчүн каяша айтып жатат деп ойлосок, баланын бир чындыгы бар да. Ошо чындыгын далилдемей сайын алар талаша берет да. Аябай алар бардык жерде адилеттүү болгонго аракет кылышат. Өзүнүн чындыгын укпай жатканда ушул холериктерден аябай биз тентек балдар, булар тил албайт, хулиган деген атка чыгарып коебуз да. Мисалы үчүн булар мектепке баратканда эле баары менен мушташайын, урушайын деп барбайт да. Негизичи холериктерчи. Мектепке баратса, мисалы үчүн бир алсыз балага бирөөлөр тийишип атканын көрсө, жөнөтүп кете албайт ал эч качан. Барып, неге буга тийишип атасыңар, тийишпегиле деп болушуп атып, тигилер буга асылып, ортодон баягы конфликттин центринде бул ким күнөөлүү, ушул бала күнөөлүү болуп калат да. Мектепте да эжекеси жок, эжеке сиздики туура эмес, мындай болот деп айтам деп жатып, чоңдур жактырбайбыз биз андай айткандычы. Биз негизи өзүбүздөн кичүүлөр бизге мындай эме койсо жактырбайбыз, Ооба, жактырбайбыз го. Көнгөн эмеспиз. Бирок ошону, сен эмнени айткысы келип атат, ошонун чындыгы эмне деп билип койгон болсок эле, ал балдар кадимкидей жошуйт. Анан ошол балдар менен биз байланышты бекем курсак, мугалимдерге да лайфхакта ошол мектептеги бардык сөз укпаган балдарын башкарып, бүт контроль тартипке салып берет да. Эгер ошол балдар менен тил табыша алган болсок, эгер тил табыша албай калган болсок, ошолор бардыгын куратат дегендей да чоңдорду. Сизге тиги мугалимдер деп калдыңыз да, ошо акыркы бир суроомду узатып калайынчы. Баягы мектептеги окуучулар менен мугалимдердин ортосунда пикир келишпестик дайыма болуп келген, акыркы мезгилде деле күчөп атат бул нерсечи. Мен өзүм деле баягы көп жыл мугалим болуп иштеген себептен да билем ушунучу. Анан ошол мектептеги мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы мамилени оңдоо үчүн мугалимдер үчүн китеп керекпи, психологиялык негизи мындай ушуну бир жазып чыгайын деген оюңуз барбы деп ачык эле сурайынчы. Себеби биз балдарга эле үйрөтө беребиз дагы, негизи мугалимдин баары эле баягы ачык айтыш керек, психолог эмес, алардын бардыгы эле балдарды түшүнөйүн дебейт. Көп учурда мугалимдерден дагы көп нерсе кетет, балдарга туура эмес мамиле жасашат алар дагы. Жогоруда эле биз сөз кылган, мисалы өздөрүнө карата айтылган айрым сын пикирди мугалим окуучу тарабынан укса эч кабыл ала албайт. Ушул нерселерге азыр да айтып калдыңыз го, мугалимдерге лайфхак депчи. Ошону бир жазбайсызбы деген ой келип атат. Ооба, жакшы идея бердиң. Азыр эле ойлонуп, уже пландар ичинде эмнелер кириш керек экенин да ойлонуп койдум. Бир көбүнчө менин китептерим ата-энелерге арналат. Бул мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы келишпестиктерге ата-энелер дагы өзүнүн салымын кошпот. Өзүнүн салымын кошот. Үйдө отуруп мектеп жөнүндө, мугалимдер жөнүндө бир жагымсыз сөздөрдү сүйлөсө, ата-энелерге да дайыма айтып келем, ал сизге эч кандай пайда алып келбейт, бир гана зыян алып келет депчи. Балаңыз мектепти сыйлабай калса, мугалимдер сыйлабай калса, ал кимге зыян, кимге пайдачы? Баланын өзүнө эле зыян болот да. Ошондуктан үйдөн балдарды биз биринчи бардык нерсе менен биринчи биз тааныштырабыз да, мектеп, китеп, ручка деген сыяктуу ошолордун бардыгын жагымдуу, жакшы ойлор менен тааныштырган болсок,
балдарда мындай терс көз караштар болмок эмес. Ошо анда мен сизге терең ыраазычылык билдиребиз студиябыздын атынан. Бүгүнкү келип бүгүн абдан жакшы бир кызыктуу, кыска болсо дагы мазмундуу маек куруп бердиңиз. Рахмат сизге, көрүүчүлөр менен коштошуп кой бериңиз. Рахмат, жакшы калыңыздар.